2020 жыл айыл аймактарды өнүктүрүү багытын улантууда. Ага карата СТВ телеканалында айылда эмне кеп көрсөтүүсүн тартуулоодо. Бул ирет биздин чыгармачылык топ Нарын районуна караштуу Кочкор районундагы Исакеев айылына барды. Бул айылдан биздин көңүлүбүздү бурган каарман 64 жаштагы Жамиле апа болду. Ал элдин эгинин сактап, үрөөнүн чыгарып, 46 жылдан бери кампа иштетип келет. Исакеев айылы мурун Большевик колхозу. Мен ушул жерге 74-жылы келдим болуп. Ошондон бери бизде ушу кампада негизи аялдар иштеп өттү. Биздин бир кайненем 36 жыл иштеди. Андан кийин Бакуштагы реже бар болчу. Мен а киши 18 жыл иштеди кампада. Анан а киши кеткенден кийин мен алып калдым. Негизи кампада албетте аял кишиге бул айыл чарбасында иштеп алып көнүп калганмынбы? Мен баягы келгенден баштап айыл чарбасында иштедим. Жумуштун оору да бар, бирок жакшы жактары да бар. Биз көндүм да, ошол жумушка көндүм. Эл менен тил табышып, эл менен иштешкенге азыр бардык нерсе менчикке өтүп кеткенден ар бир эле жаран тактыкты жакшы көрөт. Ошо эл менен так иштегенге аракет кылам. Биз азыр үрөөн кампанын ичинде турабыз. Бул аппарат үрөөн тазалай турган аппарат. Бул өзү 84-жылы сайын жагынан бери иштеп келе жатат. Арпа буга келип түшөт, андан кийин 3 бөлүккө бөлүнөт. Бул жерде эң тазасы талага себиле турган арпа бул. Эң тазасы чыгат. Ал эми бияктан болсо ак тоттор чыгат бул жерге. Мына бияка ак тоттор чыгат. Бул өзү аябагында жакшы тазаланат. Арпа эч кандай эмеси жок эле. Репродукциядагы арпалар бар. Биринчи, экинчи репродукция арпалар. Бул аппарат өзү эски, бирок эски болгон менен муну биз өзүбүз оңдоп, канат өзүбүз колу билип, механик болгондуктан оңдоп, ошол оңдогон негизинде иштеп атат. 30 жылдан ашты. Канатты колу билгендиктен. Бунун запчастары да жок азыр, көп жерде жок. Ремени, электери, шоткалары табылбайт. Бирок оңдоп түзөө менен ошо өзүбүздүн элибизди камсыздап атабыз. Биздин эл ушул жерден үрөөн тазалап, алып кетишет. Бул үрөөн кампа. Бул жерге такай үрөөндөр төгүлөт, бөлүп төгөбүз үрөөндү күзүндө. Ушул жерден тазалап кетишет. Кээ бирөөлөр дыйкандар үйлөрүнө коет, үйлөрүнөн алып келип тазалашат. Мен өзүм кенекейимден техникада өскөм да. Өзүм завгар болуп иштегем, шофер болуп иштегем. Андан кырманга көчүп келип, ошо кырмандын ичинде үрөөндөрүн тазалап элдин. Биздин айылдын элмес дейт, Кара Суу, Ормонхан көп жерлердин эгиндерин тазалап 1-марттан баштап майга чейин бүт ошонун баарын иштетип тазалап берем. Күзүндө болсо сентябрда келип бул жерге үрөөн эгиндерин түшүрөт. Алардын баарын сапыргычтар менен сапырам. Тракторум бар кичинекей, түртүп жайып берем, кайра кечени үйүп берем. Кырман ичине кийилгенде да ушу машинеме кийилет, ошону трактормен түртүп жыйнайм да, короче. Ошондой иш кылам. Биздин айыл азыр Исакеев атындагы колхоз. Бул деген түптөлгөнү те согуштан мурунку жылдан кийинки жылда революциядан кийин
Большевик атындагы колхоз болчу. Анан бул кампа 1954-жылдардан баштап туруп ушу жерге кампа салынган. Ошол убакта колхоздун башкармасы Жүзөнбаев Жусуп деген болгон. Улуу атам экенин согуштун биринчи группалык инвалиди. Анан ошол киши райкомдо иштеп жүрүп, анан ага кишини бияка колхозду оңдоп түздөө боюнча ага кишини жиберген. Анан киши келип туруп ушул мурун кампа болсо примитивный тетиги тоо жакта айылдын ичинде болчу. Анан ошол киши түптөп ушул кампаны курулушун ушу жерге салганда кырман деп койчубуз, кампа деп да койсо болот. Анан 2003-жылы ушу жерден анан Турдукожоева Жамиланы алып келип кампа башчы кылып койду. Ошолордун жолдошум Мадымканым Канат, өзү Турдукожоева Жамила. Ушулардын үзүлүү эмгеги менен, талыкпастан эмгеги менен ушу кампа кайра ордуна келип, бүгүнкү күндө жакшы иштеп атат. Бул кампада арпалар сакталат. Анан арпа бизде күзүндө дыйкан чарбалар арпасын чапкандан кийин ушу кампага алып келип кургатышат. Сапыргычтар бар, бизде сапыргычтар иштейт. Трактор бар, аны менен жаябыз. Анан кайра ошо мен өзүм текшерип туруп, ошо арпаларды кампага куям. Бул арпалар болсо былтыркыдан калган арпалар. Былтыркыдан калган арпалар. Бул жерден элдер арпаны төгүп коюп, бул жерге бир 200 тонна арпа атат. Күз мезгилинде. Күз мезгилинде. Анан аны кыштата ошол арпаны ар ким өзү, эми азыр менчиктин түрү болгондон кийин ар бир дыйкан чарбанын мүчөсү өзү алып келип койгон арпасын кайра өздөрү алат. Каалагандай арпасын жем майдалай турган дровелкада иштейт бизде. Биз майдалап беребиз. Анан аны жемине малын алышат, сатышат, анан үрөнгө чыгарып коюшат, анан үрөндө тазалап кетишет. Бизде тиги биздин Кошкор айыл өкмөтүндө бул Исакеева айылы Кошкор айыл өкмөтүнүн бир бөлүгү. Анан бул биздин айылда суу баскан аянттар жакшы, биздин дыйкандар өстөштүрүп, жакшы өстөштүрөт. Арпанын түшүмүн жакшы ашат. Биз гектарына 30-40ка чейин алабыз. Анан 30-40ка чейин анан бизде мал чарбасы, анан картошка, чөп болгондуктан арпа көп айдалат. Суу баскан аянттарыбыз да жакшы. Бизде могу бияк жагыбыздагы, бул ылдый жагыбыздагы суу баскан аянттар көп. Анан биздин айыл географиялык жагынан жакшы жерде орун алган. Чоң жолдун бою, бул Торгат, Бишкек Торгат жолунун боюнда орун алган. Эми ошол дыйкан чарбанын мүчөлөрү менен ушу көп жылдан бери иштешип келдим. Албетте эл менен иштеш оор күндөрү да болду. Элдин тилин таап, ушу элдин ишенимине кирип, анан күзүндө төккөн эгиндерин бизге кийинки жылга чейин сактап берем, анан өзү так сактап бергенге аракет кылам. Ошон үчүн эл менен иштешип келатат болушум керек. Биздин эл айыл эмес, бул жакын жердеги айылдардагыларды алып келип тазалап, бул жерге сактап кетишет. Ушул айылдын эли коңшу айылдар, мисалы үчүн Кара Суу, Теңдик, Кочкорлуктар баары тең ушул айылга келип алып, күзүндө будайларын, арпаларын тазалатып, көпчүлүгү сактап, аны жазында кайра себүүгө кайра үрөн тазалатып, ушул кампанын чоң эле ролу бар. Биз такай шаякпыз. Шүрдөн алып турабыз. Малга жемди тууратып алып кетишет кышта. Жем туураганда эмеси бар. Өзүнчө туураксыз эмеси бар. Кезинде мен ал кестемне. Кандай бала төрөсө деле 2 айдан жумушка чыкчу.
Mına көтөрүп алып эле зал столовой болчу. Автобустун ичинде эле тамак таратып, болгон эменин баарын эле жасап жүрдү. Кийин чарбанын убагында бизде эми Жамил апаңын тынбай эмгегинен үзүр көрдү да азыр. 1956 жылы Нарын обласынын Тянь-Шань районунун Жамбыл айылында төрөлгөм. 10 классты бүтүп, 1900 андайын 10 классты бүтүп, 1 жыл иштеп, андайын 1974 жылы ушу Кочкор районунун Исаки айылына турмушка чыктым. Ошол жылдан баштап, ушул жылга чейин ошол айылда дагы эле эмгектенип келе жатам. Негизи мен айыл чарбасында иштедим. Жамиля Турдукожоева жолдошу Канат Мадымканов менен биргеликте кырман кармашып, кошумча бал өндүрүү технологиясын дагы өздөштүрүшүүдө. Канат атанын айтымында бул чарбанын продукциялары азырынча өздөрү үчүн гана колдонулуп жаткандыгын билдирди. Эми улуу уулум болсо айылда турат. Эми ал деле келип жардам берет. Кичүү уулум болсо Караколдо болсо жаңы эле көчүп келди ал. Былтыр эле күзүндө көчүп келди. Эми анын жанагы бир ошонун улуу баласын Кудай буйруса мен деле карыдым. Могу аарыны ошо балама үйрөтөйүн деген оюм бар да. Ошо балам неберемди. Ал аарыны эмне болуп алып калдыңыз? Муну аарга мен өзүм жаш кезимден кызыктым, бирок ошого жетпей жүргөм да, анан бул жерде бир аар баккан киши менен таанышып калып эле. Анан ошондо мен 3 эле челектен баштагам. 3 эле челек алып ошону көбөйтүп отурдум, 8 челекке жеткиздим. Анан мындан көп кылайын десем, алым деле келе турган десем, кардым. Эми неберем буйруп ошол үйрөнүп келсе көбөйткөнгө аракет кылам. Чоң атаман акырынан үйрөнүп. Жагат абал менен арылар менен иштеш кандай экен? Арылар менен иштеш эми кичине коркунучтуураак, бирок көнүп деле алдык. Атыр себинип келбейсиң. Мындай таза эле келесиң да, атыр-патыр. Эл менен иштеш кээде оор, эл көпчүлүккө жагыш кыйын. Бирок эми ушу биз кичинекейибизден баштап ушу Канат экөөбүздүн айыл чарбасында иштегендиктен эми өздөштүрүп кеттик го деп ойлойм. Ал кезде союз убагында балдарды окуттук, колдон келишинче тарбия бердик. Азыр 6 балам бар болчу, бирөө каза болуп калган, 5 балам бар. 2 эркек, 3 кыз. Эми Канат экөөбүз колдон келишинче балдарга тарбия бердик. Эми ушул жер буйруп иштеп калып, буга чейин да биздин айылыбызда кампа чапабыз окуп, биздин апаларыбыз ушул кампада иштеген. Андан кийин таянебиз болуп калат. Апам менен атамдын өкүл атасы, өкүл апасы ушул жерде иштечкен. Андан кийин бизге тийип ушу иштеп келатабыз. Учундулап ошол адамдардай кылып биз дагы кампаны иштетип, ушул райондо эң бир жакшы кампалардын бири болуш керек. Бизде эгиндер сакталат. Ошолор дайыма сорту менен келип алмашып, элдер ыктап эгиндерди пайдаланышат. Айылдагы элдин баарына үлүш жер берилген. Ошол үлүш жерди жакшы иштетсе, анан өзүнө бир дагы бирөөнүн жерин иштетсе, мисалы үчүн азыркы жаштар ошо Москвадан тапкан акчаны, тияк-бияктан тапкан акчаны менче айылдан деле табат деп ойлойм. Себеби айылда бош убакыт жок, анан билбейм эми. Албетте билими барлар билимдүү болуп иштешет, анан билими барлар деле жоктор деле ушу жерди иштесе, эр эмгегин жер жебейт дегенге мен кошулам. Бактылайм деп эсептейм. Мен Кудайдан тилегеним эл журт аман болсун. Эл ичинде бала бакырам, бир туугандарым, кайын журтум, өзүмдүн туугандарым баары аман болсун экен деп. Ошентип биздин сапарыбыз дагы карады. Бир көргөндө миң көргөн артык дегендей, бүгүн биз сиздер менен бирдикте кампа иши кандай жүрөт экен, элет эли кандай жашайт экендигине сиздер менен бирдикте күбө боло алдык. Жанара Эсенова, Бексултан Мурадилов, СТВ.